аялдардын укугун коргоо менен ЛГБТлардын эмне айырмасы бар? Эми бул жерде аялдардын укугун ошол эле бир эле ууч аялдар же жанагындай эле бир эле адамдарга кызык эмес. Бул багытта азыр бүгүнкү күндө президенттин да жарлыгы чыгып иштеп атат. Бул жерде балдардын укугу, өспүрүмдөрдүн укугу, ошо өспүрүмдөрдүн укугунун ичинде бул аялдардын укугу дагы түздөн түз эле кирип кетет деп айтсак болот. Анткени ошол өспүрүмдү өстүрүп аткан эне болот, аял болот, ошол баягы кыздар болот. Экинчиси, ал жерде жана көтөргөн транспаранттары бул биздин ички саясатыбыз дейбизби же ички менталитетибиз дейбизби, ошого бул туура келбеген лозунгдарды көтөрүп чыгып атышат. Бул лозунгдар бүгүнкү күндө элге, коомчулукка терс көз караш жаратты. Ошол эле маалда эгер туура эне ыйык, эне бийик деген сөздөрдү алып чыкса, может жалпы коомчулук колдомок. Ал жерде жанагы ооз калгыстагы сөздөрдү жазып, ошол жерде мен күйөөгө тийбейм дегендерди кармап турат ошо эркек балдар. Мунун баары коомчулуктун терс көз караштары болду деп эсептейм. Жана муну коомчулук колдогон жок. Экинчиси, жанагы балдар менен ортосунда кагылыш болду, аялдардын укугун тепселеди, аялдар сабап кетти деп атышат. Бул жерде аялдарды баарыбыз эле коомчулукта карап турдук. Биринчиден, балдар маскачан эмес. Ал жерде атайын маскаларды кийген эмес. Булар азыр коомчулукта болуп аткан коронавируска карата баардыгы эле сактанып маска кийип жүрүшөт. Ошондой тартиптеги маскалар, сактануу маскаларын кийип жүргөндүгү көп байкалып турат. Экинчиси, калпакты бул Кыргызстандын жараны болгондон кийин, Кыргызстанда болуп аткан маселе болгондон кийин ар бири калпак кийип чыккандыгы жарандык активисттердин бул туура нерсе. Анткени бул башка өлкөнүн өлкөсү эмес, же башка өлкөнүн эмес. Именно Кыргызстандык болгондон кийин кыргыз балдары кыргыз калпак кийип чыгып, ал жерде аялдарды сабаган жок, аялдарда эч кандай урус окуу болгон жок. Ал жерде жана туура эмес көтөргөн транспаранттарын алып, айырып, тытып, мындай транспаранттар биздин менталитетке туура келбейт деп баягы акция кылгандары бул туура эле болду. Ал жерде акцияны же атайын жазып чыгуу же эмес, именно булар көтөргөн лозунгдар туура эмес экендигин көрсөтүштү. Бул жерде айтса да болот, айтпаса да болот. Экинчиден, бул жерде эң эле кетирген мүчүлүштүк бул Бишкек шаардык мэриясы болду. Мэрия ошол маалда аныкташ керек болчу, кайсы багытта акция болот, канча саат болот, жана акцияларда кандай лозунгдар көтөрүлөт дегенде. Ошол лозунгдардын тизмелери берилип, ошол макулдашылса, ошол лозунгдар менен чыкса болмок. Макулдашылбаган лозунгдар бул биздин шаардын, кыргыз элинин жана өлкөнүн бул тиги кандай десек, кооптонууга алып келүүнү жаратты десек болот да Кыргызстанда. Мэрия негизи эле жалпы акцияларга убактылуу тыюу салган болчу да. Туура, бул жерде коронавирус оорусуна карата болгон мероприятия, ошонун астындагы 8 мартта боло турган ар бир иш-чара, нооруз, жана намаздарды, ошолордун баарына чектөө кийирип аткандан кийин буларга карата булар өзүнчө мыйзамдар иштеген эмес буларга. Булар башка мыйзамдар менен чыккан жок. Булар именно Кыргызстандын мыйзамдары болгондон кийин же булар да сыйлаш керек болчу, же мэрия буларга дагы бербөөгө бөгөт коюш керек болчу. Бүгүнкү күндө бул мэриянын шалаакылыгы десек болот. 2 күндөн кийин, бир күн өткөндөн кийин кайра акцияга чыгышты. Ошо камалганда, ошол 8 мартта камалгандардын укугун коргойбуз депчи. Ошондо Роза Отунбаева, экс-президент Роза Отунбаева да чыкты да. Ошон Роза Отунбаеванын максаты эмне сиздин оюңузча? Роза Отунбаеваны мен ачык эле айтып коеюн. Роза Отунбаева акыркы маалдарда өзүнүн багыттарын же билбей калды, же болбосо бул аялга бүгүнкү күндө кыргыз элинин кызыкчылыгы эмес, бул же чет өлкөнүн кызыкчылыгын колдогондой сезилет. Жана ошол эле маалда бүгүнкү күндө бул Роза Отунбаева Кыргызстандын улуттук баалууларын пропагандалоо эмес, бул чет өлкөнүн пропагандалоого өтүп аткандыгы ачык айкын эле көрүнүп калды. Ошондо сиздин оюңузча Роза Отунбаеваны АКШ каржылап атабы? Бүгүнкү күндө АКШ дейбизби, же кайсы уюм дейбиз, муну мен толук билбейм, аны айта албайм. Бирок Отунбаеванын жүргүзгөн Кыргызстандагы саясаты бул туура эмес. Жана бул аял буга чейин деле көп нерсени жакшылык кылган эмес деп айта алам. Кылбайт дагы деп мындан ары ишенсек болот. Мен бул сөзүмдү да куру болбош үчүн мен 2010 жылда Таласка барганда дагы ошол жерде Таласта элдик курултай деп барганыбызда
ошол жерде да жалпы эли талас эли чогулуп турган жерде да айткан сөзүм бар. Урматтуу таластыктар, бүгүнкү күндө Отунбаева президент болду деп сүйүнбөгүлө деп. Отунбаева кеткенден кийин Отунбаева президент болуп турганда кетирген кемчилик кетирбесе экен деп силер сүйүнгүлө. Эгер бул Отунбаева бүгүнкү күндө бир кандайдыр бир кемчилик жасап, элдин арасына кандайдыр бир туура эмес иштерди кылса, бул Отунбаеванын бетине күбө эмес, бул талас элинин бетине күбө деп айтып келгем. Талас элинин бетине күбө жабат деп. А ошол эле нерседе бүгүнкү күндө бул жанагындай биздин менталитетке туура эмес келген нерседи алып чыгып аткандыгы бул Отунбаеванын бетине күбө эмес, бул талас элине күбө жагылып атат деген сөз да. Биздин менталитеттен туура эмес нерселерди, мисалы ЛГБТларды колдоп алып чыккандан тышкары башка эмне ката кетирди? Бул жерде 2010 жылда июнь окуясы болгондо дагы бул кыргыздарга тарткан эмес деген сөз бар. Өзбек улутуна тарткан деп көпчүлүк оштарда нааразы болуп келет. Ошол эле маалда бул чырды болтурбай коюуга ошондо убактылуу өкмөттүн дагы толук күчү да бар болчу, эрки да бар болчу, бирок аны кылышкан эмес. Ошол маалда какой-то бир сепаратисттер менен ошол эле өзбек диаспоралар менен да биригип алыш иш алып баргандыгы боюнча дагы элдин арасында айтылып келет. Муну да биз эске алсак болот. Бу дагы бүгүнкү күндө кыргыз элин, кыргыз намысын бирөөнө басмырлап берүүгө ошондо дагы багыт алган Отунбаева. Ошол эле маалда 2010 жылы революция болгондо Отунбаева убактылуу өкмөттүн президенти болуп турган. Ошол маалда Отунбаева кумтөрдү маселе болуп көтөрүлүп келген. Бирок кумтөрдү улутташтырбастан ошол кумтөрдү да кайра дагы ошол канадалыктарга бергендиги, бу дагы бир кыргыз элин ошолорго чөгөлөтүп бергендиги. Мына бүгүн ошол маселесин баардык өкмөт чече албай отурат. Мына бу дагы кыргыз элине күбө жапкан. Бул Отунбаеванын кемчилиги. Ошол эле маалда революция максатына жеткен жок деп бүгүн баарыбыз кыйкырып атабыз. Максатына жеткирбегендиги, анда дагы Отунбаеванын же президент болуп иштей албагандыгы, же болбосо элдин кызыкчылыгын ойлобой, бирөөлөрдүн гана жеке кызыкчылыгын ойлогондугунун негизинде ушул болгон. Мен ушундай гана айта алам да бул айым боюнча. Бүгүн Эмилбек Каптагаев ошо Роза Отунбаеваны колдоп чыкты да, бул адамдын деңгээлине эч ким жете албайт депчи. Эми бул адамдын деңгээлин мен жогору деңгээлде мен баалай албайм, баалабайм дагы. Экинчиден мен анда окудум. Отунбаевага күбө жабы бирөөнүн саясий кызыкчылыгы бар деп жазыптыр. Бул жерде Отунбаева күбө болгон аял. Күбөсүн Каптагаев бүгүн көрүп атса керек. А бирок бул аял күбөлөнгөн аял экенин көрүнүп турат, билинип турат. Анан бүгүн ал күбөсү ачыкка чыгып аткандыгын көрүп алып, бүгүн Каптагаев таң калбай эле койсун. Значит, экинчиден Каптагаев бүгүн мамлекет деңгээлдеги чоң институт башкарып тургандан кийин ар бир кырдаал кандай болуп аткандыгын, ар бир кырдаал кайсы деңгээлде кетип бараткандыгын бүгүнкү күндө Отунбаевага жагалдануу эмес, бүгүнкү күндө ошо мамлекеттин саясаты кайсыга баратат, бүгүнкү ошол аялдардын укугу ал жерде эч кимдики төбөленген жок деп айта алабыз. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүрлөр колдонуп атат. Ошол багыттын институт болгондон изилдеп чыгып туруп, могу жерде могул деп. А ошол проблеманы эмне бүгүнкү күндө алып чыгып өзү иштебейт, ошо мыйзамдарга түртпөйт, мыйзам долбоорун жазбайт, мыйзам долбоорду бербейт ошол институт катары. А эмне Отунбаеванын эле бүгүнкү күндө жазылып же көбөсүн тиги көрүп калып эле чыга калабы? Туура, Отунбаева ким экенин Каптагаев бүгүн тиги билип атса, коомчулук давно билген. Ошону жазып атат, эл чындыкты жазып атат деп айталам. Каптагаев бүгүнкү күндө ага жан тартпай, кыргыз элине, кыргыздын мыйзамына алып келип жазсын. Эгер ошондой эле тиги аялдардын укугуна жан тартса. Мен ушундай гана айта алам. А Каптагаев дагы руководитель аппарат болтурду, көлдүн губернатору болтурду. Ал малдагы укуктарды эмнеге алып чыкпайт? Мына көчө Каптагаев үчүн мына Садыр Жапаров тиги камалып отурат. Ошол малда келип Садырдын укугу талкаланып атат. Менин укугумду бузган эмес деген сөзүн айта албайт бүгүнкү күндө. Анан бул жерде мына ачык айтып кетейин. Баягы өз башындагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башында чөптү көрөт болот Каптагаев. Өзү бүгүнкү күндө Атамбаевдин командасында турганда, Атамбаевдин Ысык-Көл областындагы ыйгарымдуу өкүлү губернатор болуп турган маалда ошол жалган жала менен каматкан Садырдын укугун коргоп чыкпайбы? Ошону жазбайбы? Жаза албайт аны. Мунун эрки да жетпейт.
андай кыйын экен, ошол жерде мына келип турган маалда урматтуу элим, оны чагымчылыкка урбап, бирөөнүн укугун тебелебегиле, бирөөнүн укугун өтпөгүле. Мына урматтуу президент, менин укугум тебеленген эмес, менин кордолгон эмес, мен залогко алынган эмес деп айтпайт беле? Айта алган жок. Мына ал жерде деле канчалаган экс депутаттардын, канчалаган балдардын да укуктары бүгүн тебеленип атат. Алар эмнеге айта албайт? Значит, бул жерде дагы бул Каптакаев дагы кыргыз элинин колунда эмес экенин тастап атат. Каптакаев дагы бул Американын же бир какой-то бир уюмдун шпион экени бүгүн өзү тастады. Бүгүн сиз Эмилбек Саламатович же жумушуңузду сый урмат менен тапшырып кетиңиз. Кетпесеңиз, мына ушундан баштап чакырыштай баштайбыз. Каптакаевди 7 апрелдин эскерүүсүнө кийирбегенге дагы шарт түзүүгө барыш керек. Анткени бул дагы ошол убакыт өкмөтүнүн мүчөсүмүн деп өзүн бир жогорку деңгээлде рангда өзүн көрсөтүп болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө сиз кыргыз элинин канын, ошо балдардын үмүтүн актабай туруп бүгүнкү күндө момундай иштерге барганыңыз туура эмес деп айта алам да. Отунбаева көөлөнгөн депчи буга чейин де. Бул өзүнүн кылган иштери менен көөлөнүп калдыбы же бирөө көп жаап келет ал? Мен башында да айта кеттим, жанагы убактылуу өкмөттү революциянын максатына жеткире албагандыгы бу дагы Отунбаевага жабылган күбө. Экинчиси, июнь окуясы бу дагы Отунбаеванын кемчилиги, бу дагы кыргызча айтканда анын күбөсү. Кумтөр Кыргызстанга кайтарылбай калгандыгы, канча декреттер аткарылды, бирок кумтөр аткарылбай калгандыгы бу да күбө. Ошол эле маалда Отунбаева эгер кыргыз эли үчүн күйсө, Атамбаевтай лидерди эмес, таза лидерди таап чыкпаганда бу да күбө. Атамбаевдин өсүрүп чыккан, уурун өсүрүп чыкканы. Ошол эле маалда мына ячейкадан акчалар урдалды, Отунбаев башкарып турган маалда, банктардан акчалар урдалды. Мунун баары Отунбаеванын күбөсү. Ошол эле маалда мына Килейген улуттук музейге алып келип алып, ошол жерде жылаңач кыздарды басып тургандыгы, кыргыз элин басмырлап тургандыгы, биздин менталитетке туура эмес келгенин алып чыгып пропаганда кылгандыгы бу дагы Отунбаевага күбө. Анан мындай күбөлөрдүн баарын санай берсек, чекесинен чыгат. Бүгүнкү күндө керек болсо Отунбаева эгер өзүнүн моралдык укугун сезсе, мамлекеттик жанагындай коргоодон дагы алыш керек. Мамлекет мунун коргоосунан дагы баш тартыш керек. Эгер мамлекеттин жогорку рангдагы адамдар деп буларга мамлекеттик охраналарды берген, мамлекеттик азчина койгон, ошолордун баарын алып алып туруп бүгүнкү күндө кыргыз элине менталитетине туура келбеген нерселерди пропаганда кылгандыгы үчүн бул ошол чыгымдарына төлөш керек. Жана ошолордун дагы кайра ошондон дагы сымат этиш керек деп эсептейм да. Ушул Роза Отунбаева баары эле күбөлүп келип чыкты го, бирок ушул факты катары кантип далилдеп ушуларды жокко чыгара алабыз да, кылган иштеринчи? Бул боюнча тарых өзүнүн жообун берет. Убакыт саат тараза деп коет бизде. Мына эртеңки күнү апрелдин революциянын 10 жылдыгы болот. 10 жылдык болгондо Отунбаева мен моуну кылган деп кайсын алып чыга алат. Ошол жерде көрөбүз. Эгер мен моуну момундай кылган, моунча өнүктүргөм, могу жерде могу деңгээлге алып келгем деп айта алабы, айта албайт. Ошол жерде ата бейитте берген анттарын булар аткара алган жок. Аткара албаган негизинде баардыгын мына ант уруп атат, арба куруп атат десек болот. Мына арба курган үчүн Атамбаев бүгүнкү күндө ошол түрмөдө отурат. Командалар түрмөдө отурат. Текебаев камалып чыкты, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Темир Сариев мына коррупция менен жумуштан кетти. Мунун баары бул мыйзамда жооп бербесе дагы тарыхасына жооп берип аткандыгы, кудаясына жооп берип аткандыгы бул далил. Эртең дагы кайсы деңгээлге жетип кетет, мында көрөбүз. Ошондо дагы бул мына тарыхасында бул момундай күнөөсү бар экен деп бул жазылат, айтылат. Менден да кыйын айткандар болушу мүмкүн, муну далилдеп. Алар да айтат. Бүгүнкү күндө эгер бул адамдар биз бала кезде деле көрсөк, бир улуу кишилер, академиктер, момундай президенттер же момундай адамдар бир жерге келсе, эл ошондон бир жакшылыкты күткөн, эл ошолдон бир жакшы жылуу сөз күткөн, ошол бир айлыбызга бир ушул бир жакшы сөз алып келет, жакшы кут алып келет деп күткөн. Бүгүн Отунбаева чыгамын айтып элек деле, соцсеттерде жазыла баштады. Отунбаева эртеңки митингди колдоп чыгат экен, ошол жерге келет экен деп. Значит, келем деп бул айтпаса дагы эл билген бул келерин. Анан бул аял бул бүгүнкү күндө улуу иштерди эмес, уличный аялга өткөндүгүн уже коомчулук билип туруп жаза башташты.
А бул бүгүнкү күндө бул адам улуу адам эмес, улуу жерлерди баскан жок, улуу жол көрсөткөн жок. Бул уличный аялга өттү да. Көчө аялы. Сиз айтып кеттиңиз феминалинчи, ошол феминали чыккан учурда аябай ошол Роза Отунбаева талкууга түшүп ортого, аябай ызы чуу болгон да. Ошондо коомчулук экс макамын тапшырсын деп талап кылышып, ызылдап чыгышкан да. Ошондо тиги экс макамын алышкан жок да. Негизи Роза Отунбаевадан ала алышабы ушул макамды? Эми дагы ушундай кылыктар. эми мындай макамды Атамбаевтан деле албадыкпы? Атамбаев деле экс макамынан алып эле камакта отурбайбы? А эгер бул аял минтип эле туура Кыргызстандын мыйзамына туура эмес келген иштерди алып чыгып, же болбосо момундай Кыргызстандын менталитетине келбеген нерсе алып чыга берсе, бул эмне же мунун азыркы бийликке карата билгени аябай чоң, же болбосо сыртта тирөөчү аябай чоң деп айтылса болот да. Ошол эле феминале чыкканда эле алыш керек болчу экс макамын, алышкан жок да. Албай келаткандыгы бүгүнкү күндө ошо айтып атпаймынбы? Же бул бийликтин бир жерин билгени бар аябай чоң. Же болбосо сыртта колдогон аябай чоң да. Ушу эки нерседе мен ушундай эсептейм да бул ая боюнча. А болбосо эмне азыр бул эмес мындан кыйындарын деле алып мына отурбайбы канча премьерлер, канча президенттер Кыргызстанда. Алыш керек. Алсын деген маселени мен деле коем, мен деле көтөрөм, мен деле муну айтып келдим, жазып келдим. Ал сөзүмөн кайра кайтпайм. Отунбаева вообще 2010-дагы президент болгон эмес. Болгон эмес. Бул мындайча баскынчы жол менен келген дагы өзүнүн референдумга гана кээрип койгон. А референдумда биз Отунбаева деп галочка койгон эмеспиз. Конституцияга өзгөртүүгө гана кол койгонбуз. Ага бир эле пункт кылып өзүн кийирип алган. А бул ал жерде да уурлук да. Өзүн баягы чайкоочулук кылган да. Ал жерде бул Отунбаева президент эмес. Убактылуу өкмөттүн башкаруучусу болсо болгондур, бирок президент эсептелинбейт да.